Арбаңыздар кыргыз журтум. Мынакей бул жерден азыр кыргыз тамгасынын жазылыштары тууралуу түшүндүрө кетейин. Ушул жерде заман бапташтырылып кыргыз тамгасы түзүлдү. Байыркы кыргыз тамгада бир тамга 2, 3, 4 тамгадан тургандыктан ал бир тамгасын ордун жокко чыгарбаш үчүн Анын эки түрүн, Г тамганын эки түрүн, Б тамганын дагы ушундай кылып ордуна мындай бөлүштүрдүк. К тамгасы бул жерде 4-5 тамгадан турат. К деген тамга бар, К деген тамга бар. Анын ордуна ошол жок болуп кеткен тамгаларды анан кош тамга деп атабыз. Жанагы ю, я дегендей ок деп бирөөсү ошого кетип атат. Өзү да стрелканын сүрөтү окко окшоп турат. Эми азыр ушуларды эми жазылмасына көңүл буруп бир аз жазып көрөлү. Илгери кыргыздар байыркы жазмаларда оңдон солду карай же болбосо өйдө жактан төмөн карай жазышышкен. Байыркы бабалардын тамгалары ошондой болгон экен, жазмалары. Азыр биз заман бапташтырып оңдон солду карай эле жазалы. Ата. Бул ата деген сөз. Эми бул жерден ортосун чекитче менен бөлөбүз. Бул сүйлөмдү бөлүп турат да. Бул эки чекитче. Мына ата бабадан деген сөз жазылды. Эми сөздү чекитче менен бөлөбүз кайра. Ата бабадан урпакка дейли. Ата бабадан урпакка мурас деп жазалы. Мурас. Ата бабадан мурас калтырган дейли. Мына ата бабадан урпакка мурас калтырган. Байыркы деп жазалы эмесе.
байыркы кыргыз деп жазалы. Байыркы кыргыз тамгасы дейли эмесе. Бул жерге жазып койролу, бияка батпай калды окшойт. Мына бул байыркы кыргыз тамгасы болду. Ушундай. Ушинтип өз тамгабызды ата бабадан мураска калтырган байыркы кыргыз тамгасын ар бир кыргыз жазып үйрөнөлү. Мураска калтырган тамганы биз унутка калтырбайлы. Ошону урпактарга сактап, кандайдыр бир кийинки келечекте өз тамгабызга өтүп, ушул тамгалар менен дагы жазып калышыбыз мүмкүн. Балким кийинки урпактар бизден да өткөн патриот болуп чыгышы мүмкүн, баатырот болуп чыгышы мүмкүн. Ошондуктан ар бир кыргыз каныбызды ойготолу, демибизди ойготолу, кыргыз болгонду унутпайлы, ата бабанын жолунан тайбайлы, салт сана, нарк насилди ар бир кыргыз сактайлы.